Бишкек шаарынын 1-май районунун Көлмө жаңы конушундагы Көлмө медресебизде 2023-2024 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү үчүн Хатм Бухари бүтүрүү аземи болуп өттү. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Иш-чараны кереметтүү Куран аяттарын окуу менен баштап алган соң, Көлмө медресесинин мүдүрү Ахунбаев Идрис Ажы сөз баштап, жалпы келген конокторго ыраазычылык билдирди. Иш-чаранын жүрүшүндө келген конокторго, устаздарга сөз берилип, бүтүрүүчүлөргө өзлөрүнүн каалоо тилектерин жана акыл насааттарын айтышты. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийинин орун басары Анаркулов Мухаммад Ажы сөз сүйлөп, жалпы студенттерге ийгилик каалоо менен бирге адамдын көркү адепте демекчи, адептүү болууга да чакырды. Бишкек шаарынын мэриясы номер 14 муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Алдашев Кылычбек Акылбекович, медресенин мүдүрү Ахунбаев Идрис Ажыга, Исмаилов Жигиталы устазга жана башка устаздарга мактоо баракчаларын ыйгарды. Жыйындын жүрүшүндө жалпы студенттердин ар бир курсунун эң мыкты деп табылган окуучуларына мактоо баракчалары тапшырылып, устаздар окуучуларына ийгилик каалап, баталарын беришти. Allah'ın bağırızın kılgan ibadatlarınızı Allah beriye kabul kılgan elizge, cerizge, jurtuzga, mamleketizge Allah Teala özün tinçlik, amançılık ver, intimak berimdilik ver. Жыйындын соңунда Курандан кийинки эле китеп, хадистер жыйнагынын эң туурасы болгон Бухари китебинен акыркы сабак болуп, Исмаилов Жигиталы устаз сабакты балдарга жана жалпы аземге катышуучуларга түшүндүрүп берди. Жыйынтыктоочу убакыт келип, медресенин бүтүрүүчү аалымдарына селде кийгизилип, дипломдор тапшырылып, бүтүрүүчүлөрдүн ичинен эң мыкты деп табылган Сыдык Уулу Мурадыл Көлмө медресесинин ардак грамотасы менен сыйланды. Иш-чараны Бишкек шаарынын казысынын орун басары Темирбаев Талантбек Ажы өзүнүн сөзүн сүйлөп, жалпы медресеге жана бүтүрүүчүлөргө каалоосун айтып, батасын берди.